бергиле бизге бүгүн чечип беришиңиздер керек. Биз эртеңден баштап Облус боюнча калкы көп жана жыш жайгашкан Нарын шаарында бала бакча тартыштыгы дале урч бойдон калууда. Мындан улам балдарын бакчага бере албай жүргөн ата-энелер жүздөп саналат. Алардын бири Бакыт Качыбеков жаз айларынан бери кенжесин каладагы бакчалардын бирөөүнө да бере албай убара. Айтымында жакында эле бүткөн Ататүрк бала бакчасына электрондук кезекке биринчилерден болуп турган. Бирок белгисиз себептерден улам кезеги артка жылып, баласы бакчага кабыл алынбай калган. Саат 4-1 менен ачылып, сразу эле кирсек, где-то канчанчы болдук? 21 кенчи болгонбуз. Эсте жок. Андан кийин эле жылышып барып эле 39-чу болуп калыптырбыз. Анан келип сурасак, общий 150 баланын ичинен ошо 37-чи сиздер деди, киресиздер депчи. Биздики ясли 2 жаштан 3 жашка чейинки. Анан 30 баланыкы толуп калыптыр 2 күндөн кийин, жо эртеси күнү эле яслиники. Анан каратсак, фамилиябызды каратсак, аякта жок экен. Ошол эле маалда мындан 1 ай мурун дүркүрөгөн ачылышы болуп, 1-сентябрда балдарды кабыл алат деген Ататүрк бала бакчасынын бул күнү ишке кирбей эле, анын жамааты курулуш иштерин жүргүзүп жатышыптыр. Ал убакта башка балдар бакчалары эшиктерин ачып, тарбиялануучуларын кабыл алышты. Анда жаңы окуу жылынын башталышы менен алгачкы сабактар өтүлүп, көмдүмдөр аткарылды. Иштин баарын ушу технологияларды колдонуу менен, ар кандай проекторлорду колдонуу менен, ар кандай видео сабактарды жазуу менен иштейбиз деп турабыз. Тарбиячыларыбыз, жаш тарбиячылар, алдыңкы тарбиячылар сабакты өз чыгармачылыгы менен жогорку деңгээлде өтүп берет деп ишенебиз. Жалпысынан облус аймагында 143 бала бакча бар болсо, ага 12 миңден ашык тарбиялануучу барат. Бирок ошол эле маалда 15 миңге чукул жаш жеткинчектер бакча босогосун аттай элек. Бул көйгөйдү чечүү багытында аракеттер көрүлүп, анын жыйынтыгы менен быйылкы окуу жылында 3 бала бакчанын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилмекчи. Бала бакчаларыбызда оңдоп издөө иштеринен өткөрүлүп, мына бүгүнкү күндө жаңы окуу жылына карата балдарыбыз бала бакчаларга келип атат. Бардык шарттар түзүлгөн, колдон келген аракеттерди жергиликтүү бийлик менен бирге билим берүү кызматкерлери жүргүзүп атат. Жаңы окуу жылынын башталышына карата быйыл 143 бала бакчанын ичинен 12 бала бакчанын имараты капиталдык оңдоо иштеринен өткөрүлгөн. Ал эми жаңы курулуп жаткан 3 бакча имараттын курулушу каражат толук бөлүнбөгөндүгүнө байланыштуу токтоп турат. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.